Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата жаңы Ноокат айыл аймагында муниципалдык тигүү цехи ишке кирди. Ал Күнгөй Хасана айылында жайгашкан жана ошондой эле 100 жумуш орунга ылайыкташкан. Тигүү цехинде 90 тигүү машиналары орнотулган. Азырынча 40 жумушчу иштеп жатат. Ал эми калган орундарга тигүүчүлөр алынат. Тигүүчүлөргө, жумушчуларга бардык шарттар жаратылган. Тигүү цехтерибиздин ичи жакшы, бардык шарттарыбыз бар, ичи жарык, ичи жылуу. Ушул биздин Күнгөй Хасана айылына келгенине жакшы болду. Аялдарыбыз бар, иштүү болуп калды. Тамактана турган жерлерибиз жакшы, шарттары жакшы. Цех азырынча аялдарга арналган кийимдерди тигип чыгарууда. Ал эми мындай болгон кийимдерден күнүнө 300 даана даярдалат. Муниципальный здание болчу эле. Анан реконструкция кылып, ремонт кылып даярдалды. Бул Касамин долбоорунан 8 миллион 600 миң акча каржылоо болду. Ошо Аристин Касамин долбоорунан. Анан айыл өкмөттөн 100 миң каржылоо болуп, ошол каржыланган акчалардын эсебинен 90 машина алып келинди. Сонун ишин батарейкалары даярдалды. Движойго чейин полностью бардык оборудованиялар келип түштү. Где-то 15 күндөн бери иштеди. Жумушка алынган тигүүчүлөрдү алдын ала өзүбүз үйрөтүп, андан кийин иштей башташат. Өзгөчө атайын тигүү машиналары менен иштеген адистерибиз жок болуп жатат. Тигүүчү, үтүктөөчү, таңгактоочу жана башка бош орундар бар. Иш издегендерди жумушка чакырабыз, баарын өзүбүз үйрөтүп алабыз. Буйруса жумушчулар иштеген ишине жараша айлык акы алышат, орточо 30 миң сом. Учурда 2 фирма менен келишим түзүп, алардын буйртмаларын аткарып баштадык. Даяр болгон кийимдерге атайын ээн белгилер басылып, таңгакталып, өзүбүздүн жергиликтүү рыноктарга жана ошондой эле Россия, Казакстанга экспорттолууда.